Коменданттык саат тартипти сактоо, чалгындоо, кыйратуу жана башка кастык иштерди болтурбоо максаттарында киргизилет. Болбосо адамдардын курман болуусуна, ден соолугуна же айлана чөйрөгө зыян келүүсүнө, олуттуу материалдык чыгымдарга жана жашоо шарттын бузулушуна алып келиши мүмкүн болгон таасирлердин натыйжасында жарыяланат. Ал калктуу конуштун жашоочуларына карата күндүн белгилүү мөөнөтүн чектөөчү убакыт. Массалык маалымат каражаттары деле журналисттер баарына деле бул жагын жеткирген менен өзүбүздө мындай жоопкерчилик азыраак болуп атат да элдин өзүндө. Баягы бизде күнүмүш азат болбогондон кийин ар кандай себептер менен маска тагынбай жүргөндөр деле болуп атат. Аны тамак аш алган магазиндерге барганда жанагы сунуш кылынып 1 метрден жакын болбогула дегенди деле сактагандар жок болуп атат да. Баягы очередти жөйлөшкөн калгандар очередте баштагыдай болуп эле ушундай кандайдыр мындай беспечность болуп атат да элдерде. Мындай абал бүгүн Кыргызстандын Бишкек, Ош, Жалалабад шаарларында жана Ноокат, Кара Суу жана Сузак райондорунда күчүндө. Демек, аталган аймактарда жашаган ар бир жаран өзүнүн жана жакындарынын саламаттыгына кам көрүп, адистердин кеп-кеңештерине кулак салып, тартипти сакташы керек. Өзгөчө абал режими киргизилген аймактарда жашаган жарандар күндүзгү саат 7ден кечки саат 20:00 чейин төмөндөгү 3 себеп боюнча гана сыртка чыга алат. Ал эми кечки саат 20:00дөн таңкы саат 7:00 чейинки аралыкта кыймыл дээрлик болбошу керек. Дүкөндөн азык-түлүк сатып алууга, дарыканадан дары-дармек сатып алууга, дарыгерге дарылоо процедураларына баруу. Жогоруда тизмеленген объекттерден сырткары ар кандай башка иштер менен сыртка чыгып, эркин басып жүрүүгө тыюу салынат. Эгерде күндүзгү убакта жаранды патрулдук милиция кызматкери токтотсо, ал өзүнүн ким экендигин күбөлөндүрүүчү документин жана маршруттук баракчасын көрсөтүшү керек болот. Ал эми тургун себеби жок жүргөн болсо жоопкерчиликке тартылат. Өзгөчө абал режиминин талабы мына ушундай. Саат 7:00дөн 20:00 чейин азык-түлүк дүкөнүнө, дарыканага, медициналык мекемелерге барууда жарандардын өздүгүн тактаган күбөлүгү жана колго толтурулган маршруттук баракчасы болушу керек. Анда төмөнкү маалыматтар толтурулган болууга тийиш. Аты жөнү, телефон номери, үйдөн чыккан себеби, чыккан убактысы, кайткан убактысы, жашаган жери, бара турган жери. Ошондой эле өзгөчө абал киргизилген аймактарда коменданттык саат учурунда күндүзгү убакытта жазгы тала иштери боюнча айдоо жерлеринде иштеген дыйкандарга иштөө мүмкүнчүлүктөрү түзүлмөкчү. Бүгүнкү күндө өзгөчө абал кырдаалы киргизгени менен мына азыр биздин республикада жазгы тала жумуштары боюнча иштер абдан кызып бараткан мезгили. Ошого байланыштуу биздин дыйкандардан же болбосо ошол жазгы тала жумуштарын жүргүзөт элек деген биздин жарандардан абдан көп ушундай маселе жаралып атат. Эртең өзгөчө абал шарты киргенде, коменданттык саат киргенде ушул маселелер дагы өрчүшү мүмкүн. Ошондуктан мына комендант дагы бул боюнча билет. Жазгы тала жумуштары же болбосо кандайдыр бир сөзсүз түрдө аткарылчу жумуштар боюнча сөзсүз түрдө бул жерде шарт түзүп берүүгө биз аракет кылабыз. Комендатура да ошол боюнча иш жүргүзөт. Бишкек шаарына орнотулган санитардык карантиндик посттор Фучик көчөсү менен Чоң Чүй каналдын кесилишинде, Жаш Гвардия жана Саадаев көчөлөрүнүн кесилишинде, Тоголок Молдо жана Саадаев көчөлөрүнүн кесилишинде, Курманжан Датка көчөсүнүн жана Чоң Чүй канал, Курманжан Датка көчөсүнүн жана Чоң Чүй каналдын кесилишинде, Жибек жолу жана Лермонтов көчөлөрүнүн кесилишинде, Салиев жана Ауезов көчөлөрүнүн кесилишинде, Ауезов жана Анкара көчөлөрүнүн кесилишинде, 7 апрель көчөсүндө, Кожебергенов жана Жеңишке 50 жыл көчөлөрүнүн кесилишинде, Дэн Сяопин жана Алыкул көчөлөрүнүн кесилишинде, Мурам жана Алыкул көчөлөрүнүн кесилишинде, Кожобергенов жана Семетей көчөлөрүнүн кесилишинде. Шаарга кирип жатканда чыгуу, кирүү максаттары жана ден соолук абалдары текшерилет. Жеринде ички иштер, өзгөчө кырдаалдар жана саламаттыкты сактоо министрликтеринин кызматкерлери күзөттө турат. Өзгөчө абал учурунда тартипти Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү, коменданттар жана аскер кызматкерлери колго алат. Эгерде тургундар коменданттык саат учурунда өзүн билемдик кылып, тартипке моюн сунбай көчөдө жүргөн болсо, анда алар мыйзамга ылайык жазаланат. Алина Бактыбекова, Эмил Таалайбек уулу, Пирамида.